Кыргызстандан Казакстанга өтүү 3 бекетте кыйындады. Чегара кызматы күчөтүлгөн тартып президенттик шайлоо мөөнөтүнө киргизилгенин маалымдоодо. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен кабарлардын күндүзгү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Кыргызстандан Казакстанга өтүү 3 бекетте кыйындады. Чегара кызматтан кабарлашкандай, Таластагы Чоң Капка жана Чүйдөгү Ак Жол менен Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекеттеринде кечээттен бери кырдаал өзгөрө элек. Жарандар да автоунаада топтолуп турат. Казак тараптан азырынча расмий комментарий бериле элек. Чегарада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катталышын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырышкан. Кыргызстандын чегара кызматы күчөтүлгөн тартып президенттик шайлоо мөөнөтүнө киргизилгенин, кыргыз тараптан эч кандай чектөө жок экенин белгилеп жатат. 12 октябрда президенттик шайлоодо добуш берүүчү шайлоочулардын акыркы такталган тизмеси жарыяланат. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун билдиришинче, бул тизме мындан ары өзгөртүүгө жатпайт жана тизмеге кирбей калган жарандар добуш бере албайт. Мыйзам боюнча шайлоого 3 күн калгандан кеч эмес акыркы тизме илинет. БШК тарабынан шайлоочулардын акыркы тизмеси басылып чыгып, мөөрү менен жерлерге таратылат. Шайлоо тизмеси эртеңден кеч калбай илиниши керек. Мамлекеттик каттоо кызматы акыркы тизмеге ылайык 3.025.770 шайлоочу катталганын маалымдады. Булардын ичинен 314.000 жаран форма 2 менен шайлоого катышат. Кыргызстан менен Орусия бардык тармакта кызматташат. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков бүгүн Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев менен жолуккан учурунда сөз кылышты. Исаков менен Медведев президент Алмазбек Атамбаевдин июнь айында Орусияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында жетишилген келишимдерди ишке ашыруу багытында да сүйлөштү. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары ИАИПтин алкагында кыргыз-орус кызматташтыгы мындан арыда бекемдөө жана аны өнүктүрүү багытында баарлашып, эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулады. Кошумчалай кетсек, Сапар Исаков Орусиянын Сочи шаарында КМШ мамлекеттеринин жана жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышуу үчүн бүгүн барган. Евро биримдик менен Кыргызстан кызматташууну күчөтүүнү пландап жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Мындай чечим Европа биримдик кеңешинин жыйынында бир добуштан кабыл алынган. Мындан мандат Европа комиссиясына гана эмес, чет өлкөлүк иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүл Федерико Могериниге да ыйгарылды. Тышкы иштер министрден билдиришкендей, жаңы келишимдин түзүлүшү Кыргыз Республикасы менен Евро биримдиктин ортосундагы кызматташууга жаңы дем берет. Өзгөчө саясий диалог, соода-экономикалык мамилелер жана эркиндик, коопсуздук, сот адилеттүүлүгү, билим берүү, маданият жаатындагы туруктуу өнүгүү маселелерине басым жасалат. Быйылкы жылы Кыргызстандын алтын жана валюта резерви 162 миллион долларга көбөйдү. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтына жарыяланды. 30 сентябрга карата запастын көлөмү 2 миллиард 131 миллион 210 миң долларды түзсө, былтыркы жылдын соңунда 1 миллиард 969 миллион 130 миң доллар болчу. Демек, быйылкы жылдын эсебинен өлкөнүн эл аралык валюта резерви 162 миллион 80 миң долларга өскөн. Улуттук банктын ачык маалыматтарына ылайык, бул 2014 жылдын августунан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал учурда запаста 2 миллиард 222 миллион доллар бар болчу. Өлкөнүн эл аралык валюта резерви 10 чакты валюта түрүнөн жана алтындан турат. Эл аралык төлөмдөрдү ишке ашыруу, төлөм балансынын таңкыстыгын жабуу жана улуттук валютанын курсун турукташтыруу үчүн пайдаланылат. Ош шаарынын башкы архитектору менен дүкөндү тартып алуу аракети кылып жатат. Муну дүкөн ээси Мыскал Татаева айтып чыкты. Билдиришинче, мындан 24 жыл мурун сатып алган жер тилкесинде кызыл китеп албай калган. Токтомдуу архитектура кызматы бекитип бергенине карабай, жерди бошотууну талап коюп жатат деп даттанат. Архитектуранын бул кадамы чын эле мыйзамсызбы? Нуржамал Баргабаева иликтеген.
Ушул жер тилкени Мыскал Татаева 1993-жылы турак жайы менен кошо сатып алган экен. Анда бул жерде дүкөндүн ордуна унаа коюучу жай болгон. Кийинчерээк 2007-жылы акча табуу максатында гаражды бузуп дүкөн курдуртуптур. Ошондо архитектура кызматынан керектүү документтерди даярдап, акча дагы төлөгөмүн деп айтууда. Бирок кызыл китебин ала алган эмес экен. Арадан 1 жыл өтүп башка архитектор Ажимурат Жолдошев кызыл китепти алуу үчүн $3000 акча талап кылды дейт. Мен ушул жерде жашап ушуну иштечүмүн. Менин үйүм жок азыркы учурда. Үйүм жок. Мен үйдү залог коюп туруп магазин салдырганмын. Мен иштерде иштебеймин. Мен кредит алайын десем кредит бербейт экен иштебегендер үчүн. Мен үйдү залог коюп акча алып салдырдым эле. Мен азыр ушул убакта акчамды да төлөй элекмин. Ошентип $3000 бере албагандан соң жерди бошотуп кой деп тынчын ала башташыптыр. Атүгүл бастырып келип коркутуп жатышты дейт. Кечээ болсо дүкөндүн тамын бузуп талкалап кетишкен экен. Бул боюнча эч кандай эскертүү дагы берилген эмес деп нааразы. Контейнеримден жылдырышып алдылары ачык. Ичиндеги товарларым сынып бүткөн бардыгы. Мен эмне кылам, каяка барам? Алым жеткен эле жерди алып эле ташкаса кылганга гана алым жетти. Мени кармап турушту. Ал эми архитектура кызматынын өкүлдөрү 25 чарчы метр жер Жусуп Мырза Абдуллаев деген жарандын атында катталганын билдиришти. Бул боюнча мэриянын токтому да бар экен. Тактап айтканда башка бирөөнүн намындагы жер тилкесине Мыскал Татаева мыйзамсыз соода түйүнүн орнотуп алыптыр. Биз барып акыбалын сурап, бул жерди туура эмес коюп алыпсыз, бул бирөөнүн жери десек, укпастан туруп аркылуу сөздөргө баргандан биз дагы баягы ошол жарандарга жардам берүү максатында ошол Мырза Абдуллаев Жусупту жерин бул башка жакка деп мындай жанына деп туруп жылдыруу менен комиссиянын коросуна бергенбиз. Шаардык кеңештин депутаттарынан турган комиссия бул маселени 1 жыл мурун карап чыгышкан. Анда Мыскал Татаева жерди мыйзамсыз пайдаланып келгендиги аныкталыптыр. Мындан улам соода жайын алып салуу талабы негиздүү дешет. Именно ошол жерге бир нече жолу эскертме бергенбиз. Бул 1 жылдан бери ошол балдарда письменный извещение берген. Анан 1-2 жол барганда ошо биздин балдарды ошо местный жителер жакшы түшүндүрбөстөн балдарды уруп талкалап машинасы таштатып айдап беришкен. Белгилей кетсек, шаар аймагына курулуш куруу үчүн алгач архитектура кызматына кат түрүндө кайрылуу зарыл. Анын мыйзамдуулугу каралып, эки тараптуу келишим түзүлүшү керек. Акыркы корутундуну комиссия курамы чыгарат. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Ош шаарында Курманжандат кыйкы аймактык кеңеши заманбап балабакча менен камсыздалды. 75 орундуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси республикалык бюджеттен каржыланып, 10 миллион 200 миң сомго бүткөрүлгөн. Бүгүн анын кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилди. Ачылыш аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган аймактын жашоочулары катышты. Ош шаарында соңку 4 жыл аралыгында жалпы 8 балабакча, 9 мектеп курулду. Эске салсак, Курманжандат кыйкы аймактык кеңешинде буга чейин бир да социалдык объект курулган эмес. Бул жерде ар бир көчө түнкү жарык менен камсыз болот. Жолдоруну оңдойбуз. Мына үстүндө Алай 1, Алай 2 деген аймак бар, жаңы ачылып атат. Вообще перспективасында бул аймак бир чоң бир кичи райондорго айланат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.